Vakit buldu. Mine de ошол деп кезеге экинчи бөлүк аякталды. Урматтуу экинчи бөлүктө өзгөртүү болгондой. Биздин Жансет Улуу Нурсултандын айырма командасынын oyuncusu Бүргөндүгүп, ошондой bir gol менен алдыда кайрылган командасы. Мен Кулманбетов Каныбек Тукенаевич ушул Байзак айылындагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинде дине тарбия мугалими болуп эмгектенем. Ушул бул эми кышында жылына өтүлүүчү бизде кышкы оюндар хоккей кышкы оюндардын түрү боюнча хоккейди өткөртүлөбүз жылына. Ушул 12-чи Жумалы районунун республикалык 12-чи ачык кубогу болуп атыптыр. Ушуну Чаяк айыл өкмөтү уюштуруп, анан мусунун милдетин биз ушу Байзак айылында куюп бердик. Бирок ушуну Байзак айылы бүт чыгымын төлөп Байзак айыл өткөрүп атат. Эми бул командага мусубуз күн жыл болуп калганына байланыштуу мусубуз кечирээк куюлуп калып, жанагы жоболорубуз кечирээк жөнөтүлүп калды сырт жактагыларга. Анан Ат башы, Көл, Каракол, Нарын, Локомотив деген, Арыстан деген жакшы командалар бар эле. Ошолорго кечирээк жетип калып, шартка байланыштуу азыр Жумал районунун 5 командасы бу жерде ат салышып атат. Эми ушул 5 команданы биз круговой система деп коет, айлампа оюну менен ойнотуп атабыз. Бүт баары бири менен ойноп чыкты. Эми мында оюндун аягы жакындап калды. Уже четинен билине баштады, кайсы командалар жакшы, кайсы командалар алдыда келатат. Ушулар азыр билине баштады. Мындан Чаяк Шортон командасы мыкты болуп келатат. Байзак айылынан 2 команда чыгардык эле, кайырма командасы, анан Байзак Баатыр командасы. Ошо Байзак Баатыр командасы жакшы натыйжа көргөзүп келди. Анан могу Минкуш командасы келген, ошо Минкуш командасы жакшы натыйжа азыр ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү орундар ушул Чаякке, Байзактын 1 командасына, анан Минкуштун 1 командасына ийгилик жылмайган турат деп турабыз азыр. Бүгүнкү келип, ушул көчөтөн бери келип, ушул ойноп аткан командаларга, конокторго, демирчилер, өзгөчө демирчи Автандыр Кулбараков, Юлдусовичке өзгөчө чоң ыраазычылык билдирет элек. Өзүнүн атынан, өзүнүн жүрөгү менен жылына келип бизге демирчи болчу эле. Быйыл дагы 200 000 сом берип, призовой фондо кошуп койгула, мен хоккейди өмүр бою колдоп келгем, колдойм деп, бизди аябай колдоп, Автандыр агабыз аябай жакшы бир жардам көргөзүп кетти. Байзак айылынын кайырма командасы жумушунда Чаяк айылына келген бизге Жумал Шортон командасы ойын көрсөтүп отурмакта. Мына сыныбыдын еңбектенип, эрежеге турмактагандар. Агайдын ийгиликтери айтып келсек, Бийин Беренин отличниги, Бийин Беренин профсоюзунун отличниги, хоккей оюну боюнча Азиянын коло медалынын ээси, Элтеке хоккей командасынын өзгөрүүчүсү, хоккей федерациясынын алдык жөнөтүүчүнүн ээси Мактап Калыс, Байзак айылынын ардактуу атуулу, Жумгал районунун ардактуу атуулу, Бийин Ордо коюнунун алтын медалынын ээси, дагы да көптөгөн ийгиликтерге белгилей кетсек, чоң үстүндөгү хоккейдагы негизделүүчүсү. 2023 жылдын декабрь айында өткөрүлгөн чоң үстүндө ойноочу хоккейдин окуучулары республика турнирде алтын медаль алып, 1-орунду камсыз кылышты. Азыркы учурда чоңдор арасында жана окуучулар арасында Азия оюндарына даярданышында. Нарын облусу боюнча чоң үстүндө ойноочу хоккей биздин эле командалар көңүл койсоңуздар түзөлүп, анан кичине тынчтанып койсоңуздар. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу хоккеисттер. Мына 2 күндөн бери өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай моңуз үстүндөгү чоң милдеш таймашып болуп өттү.
Sportda en güçlü özellikle kod özgürlüğünüzler. Bana en güçlü jengүүчүлөрдү жеңишиңер менен куттуктайбыз демекчибиz. Андайса куттуктоо сөздү Жумга райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Набиев. Рахмат. Урматтуу спорт көрөрмандар, спортчулар. Мына 2 күндөн бери Жумга жерибизде спорттук иш-чара майрамы болуп атат. Чоңулган автомобиль жүргүзүүчүгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу спортчулар, мына 2 күндөн бери жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Командалар, бардык командалар ыраазычылык билдиребиз. Спортчуларга, көрөрмандарга, ушинтип спорт достуктун тирегиби биздин Жумга жеринен бүт күндө республикага дүйнөлүк оюндарда атсалышкан спортсмендерибиз билесиздер, жакшы билесиздер. Байгелүү орундарга алып келип жатышат. Мындан ары дагы эмне кылайын? Биздин Жумгадан мыкты спортчулар чыгып, азыр хоккей Кыргызстан боюнча бизде гана Жумгада өнүгүп өсүп атат. Дагы Кыргызстанда хоккейдин экени Жумга болуп атат. Чемпиондор чыгат, жаш командалар, күчтүү командалар Жумгадан чыгат. Мына мен спорттук командаларга ийгилик берип калайын. Бул жерде мен ойлойм, негизги орун баарыңыздардын катышып бергениңиздер үчүн хоккей спортун өнүктүрүүгө кошкон салымыңыздарды биз терең баалайбыз. Өнүгө берсин, жаштарыбызды стерди көрүп, жаштар ушул спорттун түрүнө аракет кылып, ушул спорттун түрүнөн бизге чемпиондор чыксын. Кыргызстанда көптөгөн Жумгадан чыккан чемпиондор бар. Дагы биздин Жумгадан дүйнөнүн кыргыз чыга беришине тилектешмин. Баарыңыздарды дагы бир жолу спорттук байрамыңыздар менен куттуктап, азыр билектерибизди тапшырып алсак. Жумга райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык аты менен хайбан менен ойнолчу хоккей оюну боюнча Жумга районунун республикалык 12-чи ачык кубогун уюштуруу иштерине жигердүү катышкандыгы үчүн Байзак айылынын тургуну Жаныбек уулу Найманга ыраазычылык кагыйын жазат. Ушул музду күндебей эмгек кылып кондурган балдарга ыйланды. Белгилеген маселе Айлык өтүнүн ардак командасы Саламатсыздар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар. Мына 2 күндөн бери биздин турнирибиз жакшы аякталды. Ошонун ичинде жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн чайыр айрымдын атынан куттуктайм. Анан муз кондуруштары чындыгы оңой эмес. Ошого кондурган биздин илчебизге, ошол жерде кондурган балдарга, анан уюштурган райондук мамлекеттик администрацияларга чайыр айрымдын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Анан эми бизде өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда хоккейдин экени Жумга болуп келет. Ошол жумгалыктар канчадан бери экрандарда болду. Ошолорго грамоталарыбыз барбы, ошол Чайыр айылынын башчысынын ардак командасы менен Миркуш командасынын оюнчусу Исмаилов Эмилбек ардак грамота берсиңер. Командасынын оюнчусу Абышев Дулат диплом берсиңер. Бомбардир номинациясын
üçün Bayzak komandasının oyuncusu Alıpov Sancar. Kazandığı üçün Şamurlar Feramir diplomasıyla. Kazandığı üçün Akçalay Sıylık menen Mirkoş komandası 5.000 son menen sıylanar. Bayzak komandası 20 son menen sıylanar. Gel komanda. Kubaktan bizim bile mi?